кандай десе бөтөн көздөн, анан жана өздөрү айткандай кулакка бир нерсе илинип калышынан. Өтө сактаныш керек. Андан кийинкиси ошол өзүнүн ата-энесин сыйласын. Анткени ата-эне аны эч качан бир жаман бирөөнө бербейт. Ата-энесине күтсүн. Жана ошол өзүнүн жүрөгүн башкага ошо болочок келаткан өзүнүн кудалаша турган күйөөсүнө даярдасын. Андан кийин качан пайгамбар салам айтат, сүйүү никеден кийин деген. Же болбосо никеден кийин өзү сүйүүнүн акыйкаты башталат. Ошон үчүн азыр жана биологический, физический, анан кийин жүрөктүкү деп ар кандай бөлүнүп кетти сүйүү. Сүйүүнүн бир эле түрү бар. Бул никеден кийин эле. Азыркы сүйүүнүн баардыгы тең бузукулук, эртеңкиде уят, ата-энесине көп жаман нерселер калат. Айылда бар бузулган кыз деген сөзгө калат. Баландайдын кызы десе, ушундай бир азыр жадалса кээ бир балдарга, "Ой, үйлөнбөйсүз, кыз жок" дейт. Бул эмне деген сөз? Бул ушунчак даражада биздин кыздарыбыздын өзүнүн авторитетин, өзүнүн кадыр баркын кетире баштаган. Эмне үчүн? Анткени жалаң ошол сүйлөшөм, сүйөм деп, ар кимди сүйөр. Акыры ошон үчүн сурана турган нерсе ушул. Жыйынтыкта айта турган болсом, баардыгыбыз тең Кудайдан корколу, Кудайдын буйругу менен шаң аракет кылалы жана өзүбүздү туура негизде тарбиялайлы. Ошо мен жана башында айттым, 3 түрлүү үйлөнүү жолу бар. Бирөө батыштыгы, сүйүшүп жүрүп үйлөнүү. Мына силер эгерде батыш сүйүүдү билет десеңер, аларда 500% ажырашуу. 500% ажырашуу. Үйлөнөт, ажырашып, үйлөнөт, ажырашып, аягында даже жашабайт. Жок. 70% аял Америкада 70% аял күйөө жок жүрөт. Үй бүлө жок. Кана бакыт. Мына ата бабаларыбыз эч качан ажырашуу болгон эмес. Сүйүү, өлөм, сүйөм деп эле үйлөнгөн, бирок ажырашкан эмес. Ошо бири-бирин сыйлашып, бири-бирин урматташып, жакшы көрүп жүрүп көргөн. Анткени бирине-бири кызмат кылып, бирине-бири кызматы сиңип, урматы сиңип, адамгерчилиги сиңип, мына ошо жакшы көргөн. Азыр болсо көкүлүн карап сүйөсүң, дагы башка жерин карап сүйөсүң, анан эртең эле жакпай калат. Мына ошол нерсе болбош керек. Бул бузукулук. Мына биздин жолубуз, шарияттын жолу таптаза жол. Таптаза мойдон алып кел дейт. Ар бир жигит менен жүргөн, кафеде жүргөн кызды эмес, таптаза жүргөн кызды алып кел. Ошон таптаза үй бүлө кур. Ошону менен барып кудалашып, жакшынакай болуп, ана ошо тамыры менен көчүрүп келейли. Ата-эне да айтыш керек. Мына мендей болуп карай турган болсоң, берем сага кызымды. Мендей болуп карай турган. А сен кел убактылуу онеден кучактап жүргөнгө жок кыз. От кептин баары мына биз ата-энеде кызын карабай калды. Ким менен жүрүп атат, каякта жүрүп атат, кечинде каякта жүрүп. Караш керек. Чоңоюп баратканда кызды өтө катуу караш керек. Уят болуп калбайын. Бактысыз калып калбасын, бирөө алдап кетип. Мына кызым, эгерде сен ошондой жигит керек болсо, анда биз сага күйөө табайлы. Эгерде андай болбосо, жакшынакай бол, окууңду оку. Бечек баспа. Ошондо сен жакшынакай үй бүлө курасың. Келечекте жакшынакай келин болосуң, жакшы эне болосуң. Сени баары сыйлайт. Андай болбосо сени эч ким сыйлабайт. Ошондо сүйүү шариятка такыр жатпайбы? Кирбейби шариятка? Шариятта сүйүү бар, сүйүү смертельный бизде. Бир күйөөгө чык, анан насмерть, өлгүчө сүй. Даже биздин сүйүү эки сериал. Эки сериал биздин сүйүү. Тиги дүйнөдө кайрадан күйөөңө жолугасың. Жап-жаш кыз мойдон киресиң, ал болсо жап-жаш жигит болуп кирет. Ошо менен түбөлүктүү өлүм жок. Ошо жыргап индийский сүйүү менен жашайсыңар. Сөзгө анча жатпайт да, бирок ошо үйлөнүп эметип туруп, балалуу болуп туруп, башка бирөөнү сүйүп калып, башка бирөө менен жүрүп кеткенге сиздин көз карашыңыз кандай? Эң жаман келип алып туруп бир бала чакалуу. Мисалы ошол кыз ишенип чыкты ошого, өмүр бою жашайм деп. Анан келип алып туруп, бир убакта келип дагы башка бирөө сүйүп калдым. Анан дагы 5-6 жыл дагы бирөө сүйүп калдым. Ар ким таштап кетөргөн. Бул эң туура эмес бул. Бул жоопкерсиздик. Өзүңүздү сотмун деп элестетип коюңуз. Жаш кызды бузган үчүн ал балага канча жыл түрмөгө, камоого канча жыл берет деңиз? Рахмат. Мен мисалы мен айтам да, мынагу депутаттар жанагы зоруктаган үчүн статья коят да. Мен кызды алдап кеткен үчүн да ошондой статья кылмакмын.
Kızды aldап ketken üçün. Yok, men berdi degende tur emес. Men может сабатмакмын, штраф төлөтмөкмүн. Мысалы, қалың төлө $10.000. Kızды алдызаң. Анткени кыздын авторитетин кетирдиң. $10.000 дейм, $10.000. Yok, andan başka aile yok da misal. Hem sen türmege düşkende kızga emne авторитет алып келди? $10.000 болса үй куруп алат берден. Анан башка бир көйгө чыгат. Мисалы мына шариатта болса сабайт. Эгерде үйленген болса таш бараң өлтүрүп ташайт. Мына намызын кандай кармайт? Кыздын намызын ушундай кармайт. Бизде ушундай болуш керек. Кыздын намызын коргош керек. Азыр болса жок. Келет да алдап кетип атат. Канча кыздарды алдап кетип атат. Мына таш бараң дейт. Мен таш бараң эмес, мен айттым, мына биз мына жигиттерге алдаган жигиттерге паспортун бербей эч жака кетпесин. Үйленмөйүнчө. Үйленөсүң. Эгерде калып үйлөнсөң дагы бир эме коебуз. Мисалы штраф. Мына мисалы илгери сабачы, анан төлөтчү. Төлөп бер акысын деп. Калыңдын акысын төлөтчү. Ошондой болгондо эч ким жакындабайт болчу. Чоң рахмат. Шабдан ата орто мектебинин мүдүрү Гүлбайыр Эжебевске чоң ыраазычылык билдирип, жана ошондой эле Чоң Кемин айыл өкмөтүнүн имам хатиби Эрмек мырзага жана ошондой эле Рустам Макешев мырзага чоң ыраазычылык билдирип. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Сиздерге ушул жаштар жана сүйүү деген темада Чоң Кеминдин жаштары сүйлөп беришти. Тактап айтканда Шабдан ата орто мектебинин жалпы жаштары сүйлөп ойлорун айтып беришти. Бул жаштардын оюнан да сиздер өзүңүздөр жакшы чечим чыгарып алат деген ой. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу жаштар, кыргыздын жакшы накылы бар. Кыз сүйсө калат, жигит сүйсө алат дейт. Демек, жигиттер сүйүп куда түшүп келсе, сүйүү жакшы болот деген ойду айтышты. Сүйүү деген тоо гүл эмес, таңда терген, сүйүү деген тамак эмес, даамын билген. Сүйүү деген ыйык сезим замандаш, жараткан, нике шакек кылып тагып берген. Ушундай сүйүүлөр бизде көп болсун, бири-бирин алдагандар жок болсун. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Чоң Кеминден коштошот. Кийинки ишемеден жолугушканга чейин саламатталыңыздар. Temay kete verdim kayrılmay Hak suyumdu koydum bağlamay Söybөгөмбө деген бар Кош болгондун анда жаным ай Кош айтам сага Суранамын жолукпамага Айкарда сезимде жарам Алтырап турам Канжары жок кансырап турам Жооп бул жок сүйүүдөн улам Эгисе жүргөн сага жүрөгүм Aldaganın esте жүргөйүн O bakın ayıktırar meni da Sensiz ele ömür sürümün Koş aytam sağa Suranamın jolukpamaga Ayıkarda Jaram Altırap duram Kanjarı jok kansırap duram Çoğu bu jok suyudun ulam
сезімді жарам қансырап тұрар қанжары жоқ қансырап